Эркиндиктин бул эң негизги булагы бул парламентаризм. Сизде 1 миллион каржылыкты ким колдойт? Бул жолкусун дагы жоготолобу дегенде. Мен үйүмдү көрдүңүз азыр кирип кеткен үйүмдү. Кичинекей үй бекен. Ошону коюп койбодуңузбу? Сиз талапкерлигиңизди көрсөткөндөн кийин көпчүлүк баягы Өмүрбек Чиркешевич өзүнүн партиясындагы адамды сунуштады деп атат. Анан Бирок Өмүрбек Чиркешев мени дайыма жакшы көрө берди. Бир секретти айтып коеюн. Атаандаштардын менменсинүүсү жана көңүлгө албай игнор кылганды мени ого өтө чыйралтат. анан чимкириктер, сабатсыздар деген депутаттардын арасында иштеп калганыңызга өкүнбөйсүзбү агай? Керек болсо Садыр Жапаров эртең. Мен ушуга макулмун. Эртең болсо кошулууга даяр. Саламатсыздарбы, урматтуу Факты KG'нин жалпы жамааты жана көрөрмандары, сиздер менен кайрадан эмгегим элиме көрсөтүүсү. Бүгүн маекура турган коногубуз коомдук ишмер, кинорежиссер, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү жана мурдагы депутат, азыркы кездеги президенттикке талапкер Садык Шерниязов болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламат жана. Жакшысызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Даярдыктарыңыз жакшыбы агай? Акырын жүрүп атабыз, жүрүп атат. Бүгүн сизге бир нече суроолоруңузга жооп алалы деп келип калдык. Эгер мүмкүн болсо, убакыт берсеңиз, анда сизге узата берейин. Мына президенттикке аттанып аткан экенсиз, анан өзүңүздүн баягы коомчулукка кылган кайрылууңузда демократия, эркиндүүлүктү сактап калуу үчүн мен кадам таштап атам деген экенсиз. Анан президенттик шайлоодон кийин баягы президенттик башкаруу же бир мандаттуу башкаруу болуп кетет деген коркунуч болуп атабы? Коркунуч бар, анткени мына азыркы президенттик милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ачык эле айтты. Биз президенттик башкарууга барышыбыз керек жана бир мандаттуу округдарды кылышыбыз керек деген сөздү айтты. Бунун өзү эмнени билгизет? Бул демек мындан ары таптакыр эле Кыргызстанда демократия болбойт дегенди билгизет. Мына өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бир мандаттуу округду элестетип көрөлү. Бул ошол чөлкөмдө аты бар, акчасы бар адам гана келет деген сөз. Мына акыркы убактарда парламенттерде жаштарга орун берели, аял затына орун берели деп алар бул биздин мамлекеттин өсүшүнө өзүлөрүнүн салымын кошуп депутат болуп келип жатышат жана иштеп жатышат да. Эми бир мандаттуу болгондо биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Чындык, акыйкаттык суроону беришибиз керек. Ошол округтан аял заты өтөбү бир мандаттуу болгондо? Жооп, өтпөйт. Суроо. Ошол бир мандаттуу округ болгондо акчасы жок, таанышы жок, жаңы гана кадам баштап келе жаткан, бирок мамлекет деп саясатчы болом деп өзүнө бел байлаган жаштар өтөбү? Жооп, өтпөйт. Мына биз бир мандаттуу округ болгондо биз ушундай парламентти түптөйбүз. Ал парламентке өзүнүн бизнеси менен, акчасы менен же болбосо бийликке жагынган чоң кошоматчылыгы менен, жасакерлиги менен келген депутаттар келет. Суроо, ошол парламент элдин таламын коргойбу? Мен жооп, эч качан. Алар өзлөрүнүн таламы үчүн башка чапса былк этпес болуп олтуруп берет. Анда биз парламент эмес, биз элден шайланып келген кулдарды пайда кылабыз да. Демек эч кандай демократия болбойт. Бул тоталитаризм, диктатурага алып барат. Деги эле президенттик жөнүндө суроо берип атасыз. Деги эле Кыргызстандын көйгөйүнүн баары президенттик болуп келген. Ошон үчүн биз 3 президентти кубалап салып, 2 президентти, бир президентти түрмөгө отуруп, бир президент 3 мөөнөттөн мурда кетип жатат. Муну дагы эч кимге муну далилдин да кереги жок. Болгону баягы ура сүрмөтөп болгон баягы массага кошулуп алып ушул туура деп ач кыйкырык менен келип бара жаткан караламан топко айткым келип жатат. Токтололучу, ойлонолучу. Ушул көйгөйлөрдүн баары эмнеден чыкты эле? Кандай болду эле? Ушул турмушка келүүгө парламент күнөөлүүбү? Парламент эмне үчүн былк этпей отуруп берди? Парламент эмне үчүн эл чимкирик парламент деп атады? Ошол чимкирик ким кылды? Парламент өзүн өзү кылдыбы? Же үстүнөн бирөө басып отурдубу? Басып отурган ким болду? Басып отурган президент болду го. Акыйкат үчүн айталычы. Ар бир келген президент
мен президентпин деп парламентти басканга аракет кылып отурду. Кайсы президент болбосун? Эми кайта мына президенттик болуш керек десе, элдин баары ура деп кайта кетип баратат. Бул эмнени билдирет? Бул дагы биз 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин ушул эле көйгөйгө тушугабыз. Кайталанышы мүмкүн. Кайталанат. Мүмкүн андан да кыска убакыт болуп калышы мүмкүн. Сиз талапкерлигиңизди көрсөткөндөн кийин көпчүлүк баягы Өмүрбек Черкешевич өзүнүн партиясындагы адамды сунуштады деп атат. Анан бул идея кимдин идеясы болду? Сиздин талапкерлигиңизди көрсөтүш. Жана ошол эле учурда эми Өмүрбек Черкешевич менен кеңешпе койбосоңуз керек. Кандай пикирин айтты? Туура. Биринчиден мен тасыктап кетейин дегеним, баягы Атамекен партиясы өзүнүн талапкерин сунуштады дегенде өзүнүн мүчөсүн деп атпайсызбы? Мен эч качан эч убакта Атамекен партиясынын мүчөсү болгон эмесмин. Эч качан. Мен сизге айтып коеюн. Мына 2015 жылкы шайлоодо дагы Өмүрбек Черкешев менен Болотшер Раматылык агам мени аябай көндүргөндө, ушул Атамекендин катарына чыгып тур деп, керек болсо мага 2-чи орунду сунушташып. Эсиңизде барбы? Мен шайлоодо 2-чи орунда турдум. Ошондо Өмүрбек Черкешев менден суранган: "Садык, сен партияга өтүп ал эми. Биздин партия менен бараткандан кийин." Дегенде мен жооп кайтаргам: "Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, мен өтпөйм сиздин партияңызга, Атамекенге. Менин партиям маданият, менин партиям Айтыш коомдук фонду." Десем, ал киши күлүп анан айтты. Анан мен анткени мен мынтип айттым да. Мен эч качан партияда болбойм деп убада бергем дедим өзүмө. Десем, ал киши мынтип айтты: "А сен замандаш партиянын мүчөсү болдуң го" деди. Өзүнүн адатынча ал киши билет кантип тийишип сүйлөштү. Анан мен дагы ага ошондой эле жооп кайтардым: "Ооба, Өмүрбек Черкешев мен болгом. Замандаш партиясынын мүчөсү болгом. Бирок Замандаш партиясы мени лидер кылып чакырды да." Көчөдө жөн гана мен коомдук партия, коомдук иште жүргөндө Замандаш партиясы мени лидер кылып чакырды. Анан лидер болгондон кийин сен өзүң партиянын мүчөсү болбосоң уят да. Өткөнүм ырас. Силер мени лидер кылып чакырып аткан жоксуңар да дедим. Силер болгону 2-чи орунду берип атасыңар деп биз күлгөнүбүз эсимде. Бирок Атамекен партиясы менин Болотшер агам өмүрүн ардаган партия. Биздин үй бүлөгө өтө жакын партия, партиялардын ичинен. Муну моюнга алыш керек. Андан дагы Өмүрбек Черкешевич өзү мага адамгерчилик жагынан өтө жакын киши. Муну да моюнга алыш керек. Албетте, ал киши менен да сүйлөшүүлөр болду. Бирок бул сүйлөшүүлөр мен өзүм чечим кабыл алгандан кийин гана болду. Анткени Атамекен партиясында мени 3 уктаза түшүнө кирген эмес, коёт деп. Анткени Атамекен партиясы дагы, Өмүрбек Черкешевич дагы алар саясатчыны издешет. Саясатчы бирөө болобу деп. Алар менин чыгармачылык адамды буларга мындайча айтканда күтүүсүз, бирок жагымдуу окуя болду. Жакшы. Анан сиз дайыма ушул жогорку кеңеште турганда дагы маданият тарабын аябай талабын талашып келдиңиз да. Анан буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын эл артисттеринин пенсиясын көтөрүүдө Минфин колдобой койгондо аябай катуу ачууланганыңыз эсимде да. Анан ошондон кийин жыйынтык чыктыбы, чыкпай калдыбы? Жыйынтык көп учурда чыкпайт экен. Биз айтып кала берет экенбиз. Анткени бул нерсе күнөөлүү экен. Ошол депутаттар өзүлөрү чече албайт экен. Ошол комитеттер, ошол өкмөт чече албайт экен. Дагы алар бүт президентти карап турат экен. Сиздер байкасаңыздар, президент жөн гана баратып эле жолдо баратып, бул ишти мындай кылыш керек экен деп сүйлөп койсо, эртеси күнү ошол иш парламентке алып чыгып, парламентте депутаттардын баары капысынан ойгонушуп, тим эле таламын талашып ошол нерсе өтүп кетип атат. Бул эмнени билдирет? Бул диктатураны билдирет. Бул эмнени билдирет? Бул ошол парламент өзүнүн инициативасы жок, демилгеси жок, оозун ачып, президент уктап турганда эмнени айтар экен деп күтүп турганды билдирет. Парламент ошол жерде чыгыш керек идея. Ошол жердеги чыныгы, мыкты сүйлөгөн адамдардын сөзү колдоого алыныш керек. Мен маданият жөнүндө сүйлөгөнүмдү эстесеңиз, ошондо мени карап мыйыгынан жылмайып күлүп отурган депутаттарды эстесеңиз, алардын күлкүсүн мен түшүнөм. Байкуш-ай, сен эмне кыла алмак элең? Сен сүйлөп кала бересиң да. Сен жок эле, баары чечилип коюлган. Буга чейин эле биз чечимибизди өзгөртпөйбүз.
колуңан кокон нерсе тыйында келбейт сенин колуңан. Сүйлөй бер, биз карап отуралы деп отурушат да. Буга кайсы институт алып келип атат ушундай кайдыгерликке, ушундай менменсинүүгө, ушундай текеберчиликке? Президенттик институту. Анан ошол эле учурда жанагы маданият министри силер бийликке көз каранды болуп атып, силер маданиятты куруттуңар деп бир катуу айтканыңыз бар. Канткенде маданият министри бийликке көз карандысыз боло алат? Эми маданият министри деген өзү бийлик да. Демек баары бир ал бийликтин командасында. Ал баары бир премьер-министрдин командасында министр болуп эсептелинет. Бирок бюджеттерди караганда дайыма маданият министрин четке чыгарып, жетим баладай кылып, эң акырында үйтке сөөгө уруткандай, мында сен ал дегенде, ошол жерге мыкты министр барып чынында таламды талашыш керек. Премьер-министрге айтыш керек. Урматтуу премьер-министр, мени жумуштан чыгарсаңыз чыгарып ийиңиз. Бирок мен сизге чындыкты айтып коеюн. Мен мынтип иштей албайм. Андан көрөк мен отставкага кеткеним жакшы. Элге, журтка шерменде болбой, боогу статьяларга көйүтүп бериңиз мага. Мына боогу жааттарга бөлүп бериңиз акчаны. Айылда эч кандай клуб жок калды. Айылдын жаштары эч нерсеси жок, көчөдө самсып, көбү криминалга, көбү алкоголизмге кирип баратат. Идея жок. А бул жерде мен сизден ошого да кичинекей тыйынды суранып отурам. Чечип бериңиз деп туруп, үстөлдү бир коюп сүйлөгөн киши керек болот. Андай киши жок. Андай киши жок. Бизде урматтуу премьер-министр, сиздин айтканыңызды аткарабыз. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Маданият гүлдөп өсүп баратат. Алар менен кошо Кыргызстан өсүп баратат. Көрбөгөндүн көзү көр болсун. Биз сиз тараптабыз деп аягы келип мына могуга такалып атпайбыз. Депутаттык мандатыңызды Өмүрбек Чиркешевичке бошотуп берип койбодуңуз беле? Анан көпчүлүк баягы талкуулашты да, эми аз калганда өзү эле аягына чыгып койсо болмок да депчи. Анан неге өткөрүп бердиңиз? Же бул ушул президенттикке аттанам деген оюңуз ошол кезде бар беле? Жок, андай оюм да жок болчу. Мен муну түшүндүрүп берсем, мына мисалы азыр Садыр Жапаров эбегейсиз популярдуу болуп атат элдин астында. Эл сүрөп атат. Алар айтып атат. Садыр Жапаров көрбөгөндү көрдү, түрмөгө түштү, кыйналды. Биз ал кишини сыйлап, урматтап, ушул кыйынчылыктары үчүн колдойлу. Эми Өмүрбек Чиркешевичке токтололу. Өмүрбек Чиркешев да көрбөгөндү көрдү, кыйналды, түрмөгө түштү. Аны мына жатканда көп жылдаган авторитетине абдан чоң сокку болду. Эми мандатка келсек. Мандатты эл берди. Бирок атамекенге ишенген эл берди. Атамекенди шайлаган эл берди ага. Ал партиянын лидери болуп, ошол Өмүрбек Чиркешев лидер болсун деген эл берди. Түшүндүңүзбү? Анан биз эми ошол фракция. Өмүрбек Чиркешев лидер болуп келген фракция. Биз ал түрмөдөн чыгып келсе, анан эң негизи борбордук шайлоо комиссиясы. Эгерде кимдир бирөө фракциядан өзүнүн ордун бошотсо, ошол гана учурда Текебаевди депутат кылабыз деп, калпсыз, осол, туура эмес чечим жасады. Ал жөн эле Өмүрбек Чиркешевди ордуна коюп, акыркы келген депутат чыгып кете бермек мыйзам боюнчачы. Булар сынайын дешти. Булар кантер экен дешти. Эши ушу Өмүрбек Чиркешевичке көрөлчү булардын фракциясын. Булар сыйлайт бекен, урматтайт бекен деп Өмүрбек Чиркешевичтин кадырын сындырайын деди. Эгерде кимдир бирөө биздин фракциядан ордун бошотпосо, анда атамекенди шайлаган эл келип баарыбыздын бетибизге түкүрмөк. Силер кандай? Лидериңер бошоп чыгып келсе, мына Канат Исаев дагы түрмөгө түшүп келди эле, кайта келип отурду ордуна. Эми силер бошотпой жатсаңар, силердин баарыңарды чогулткан Өмүрбек Чиркешев эмес беле? Кандай акмаксыңар десе, эмне деп жооп берет эле? Ага анан кийин коомчулукта кошулмак. Акмак экен кызматтан өлгөн депутаттар. Өзлөрүнүн лидерин, түрмөдөн чыгып келген лидерин сыйлабай, кыйынчылык көргөн. Кызмат үчүн жан талашып кресло отурат. Акмак экенсиңер деген вердикт чыгармакта. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен экинчи болчумун партиядан, фракцияда. Биринчи келсе, экинчиси эмне кылыш керек? Орунбашачы. Өзүңүз айтасыз. Жакшы. Анан ошол чындыгында жогорку кеңеште иштегениңиз бул маданият блоктун бир тарабы. Бирок менин орун бошотконум жакшы болуптур деп отурам. Ал өзүнөн өзү мага жакшы азыр жакшы нерсени
кылууда. Өмүрбек Чиркеш канча дагы моралдык жактан карыс болуп калды да. Өмүрбек Чиркешти баары ойлошот. Мен жакшы көрөм бир туугандай Өмүрбек Чиркеш. Бирок Өмүрбек Чиркеш мени дайыма эле жакшы көрө бербейт. Бир секретти айтып коеюн. Өмүрбек Чиркеш өзү ушундай түзүлүп калганбы деп кенде мен психологиялык портрет кылам да. Өмүрбек Чиркеш жанында өзүндө дайыма сымбаттуу, окуу бою келишкен адамдарды көргүзү келет. Сулуу. Мен ошол адамдарга кирбейм. Байкадыңыз? Мен деген чаң тополоң, будуңчаң, чачымды тарабаган, көрүнгөндү сүйлөгөн, керек болсо бир экстравагантты иштерди кылган, керек болсо Өмүрбек Чиркештин сөзүн укпай койгон, тарс этип эшти жаап басып кеткен адамдар экен. Өмүрбек Чиркеш ушундай учурларда аябай ачуусу келет мага. Аябай ачуусу келет. Мен билем аны. Бирок болгону мен анын калыбына түшө албайм да. Өмүрбек Чиркештин саясатчы кандай болуш керек деген калыбына түшө албайм. Ал мени колдоп атат да. Себеп дегенде эми кандайдыр бир карыз бар да, анткени элде айтышы мүмкүн да. Садык Шернияз кечээ күнү сизге мандатын тапшырып кетпеди беле керек болсо. Десе, ал дагы кандайдыр бир моралдык карыз да азыр. Бул мен үчүн жакшы. Демек Ата Мекен партиясы жок дегенде жарым жартылай менин программамды колдойт. Канчалык деңгээлде бүгүнкү саясий кырдаал коркунучта? Калпыс ойлор бар да, кейите турган ойлор бар. Мисалы биз өзүбүзчө өлкө, өзүбүз менен өзүбүз чечебиз, өзүбүз деген мыктыбыз, биз деген урганыбыз жок эч кимди деп кыйкырабыз. Бирок эртең кышында кар түштү, көчөдө кар. Россия бизге газдын эле вентилин жаап кое турган болсо, билесизби эмне деген кыйынчылык болушу мүмкүн. Эгерде алар ошол биздин стратегиялык партнерлор эртең жөн эле бизге келе турган күйүүчү майларды жаап кое турган болсо, бизде да кыйынчылык болуп атат деп. Өзүбүздүн мамлекетибизди карап атабыз. Билесизби эмне болорун? Ошон үчүн кээде ура патриотизм куру сүрөөндөн дагы токтотуп акыл калчаш керек. Кыргызстан өзү кичинекей, бирок намыстуу мамлекет. Ал намыс бул жөн эле төш кагуу эмес. Намыс деген бул акыл парасат менен тажрыйбанын жыйынтыгы. Биз ошол акылды карашыбыз керек. Кандай? Бизде президенттер дайыма биз деген мындайбыз, биз деген намыстуубуз дегени менен бүтүндөй президенттин баары буга чейин кайрычы, тиремчи болушкан. Ал бул жерден келип президенттерибиз костюм кийип сүйлөп койсо биз отурабыз, ушундай экен, биз кыйын экенбиз деп. Ар бир президенттерибиз тентип, ар бир ири державаларга барып чөгөлөп кайры сурап келген. Биз ошол практикадан кетиш үчүн акыл калчап, өзүбүздүн элибизди аң сезимге жетелип, бекерден менин программамда билим биринчи орунда турган жок. Жетелеп, ушул Кыргызстанды 5 жыл, 10 жыл ичинде билимдүү, мыкты, адискөй кесиптештер жеңип алсак, анда өстүрүп алсак, анда биз башка чет элдин астында бийигирээк болобуз да, өзүбүздүн карызыбызды өзүбүз төлөгөн акыбалга жетебиз. Бүгүнкү күндө Кытайдын алдындагы карыз, бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгы, бүгүнкү күндө экономиканын боогу чаң тополордун айынан солгундап кетиши, ал оор жоготууларга алып барат. Ал жакын арада билине баштайт, жакын арада кыргыз эли сезе баштайт ошону. Анан жимкириктер, сабатсыздар деген депутаттардын арасында иштеп калганыңызга өкүнбөйсүзбү агай? Жок, өкүнбөйм. Себеп дегенде депутаттардын арасындагы мыкты инсандар менен иштедим. Мисалы Мыктыбек Абдулдаев сыяктуу, Исхак Масалиев сыяктуу, Жанар Акаев сыяктуу, Наталья Никитенко сыяктуу, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу, Алтынбек Сулайманов сыяктуу деги койчу. Андай эмес. Депутаттардын көпчүлүгү чынында ошол жерден иргелип тандалып келген эр азаматтар. Болгону бул жакка келгенден кийин президенттик институт алардын намысын сындырып, аларды тебелейин деп, аларды жок кылайын дегенде кээ бир баягы бизнеси барлар, кээ бир кайраты ата өтө чоң эместер жалп этип өчүп, үмүтү үзүлүп депутат катары
жакшы иштеп алган учурлар кездешет. Бирок мен айткан фамилиялар дагы башка. Дастан Бекешев сыяктуу, Евгения Строкова сыяктуу мисалы принципиалдуу депутаттар менен иштегенге мен сыймыктанам. Анан жогорку кеңеште иштеп жатканыңыз бул маданиятты көтөрүүгө багытталгандай. Анан канчалык деңгээлде максатыңызга жеттиңиз ушул багытта? Маданиятты мен тандап алганым башка айла жок болчу ошол жерде. Анткени маданиятты айтып, эртеси күнү экономиканы айтып, эртеси күнү геополитиканы айтып, эртеси күнү ушул мамлекеттик түзүлүш жөнүндө айтсам, элдин баары айтмак бул кандай, бул бардыгын билет экен неме депчи. Бул өзү туура эмес. Негизи 120 депутаттын ичинен чоң багытты маданиятты тандап алганым туура саясат болду деп ойлойм. Анткени маданиятты көп нерсе менден башка эч ким сүйлөгөн жок. Жана ошол жүктү тарта алдым. Маданият бул 13, 12, 14 президент министерствонун ичинен, министрликтин ичиндеги бир чоң багыт чынында. Ойлосоңуз 120 депутаттын ичинен 10 кишиге тетерлик багытты да сүйлөш өзү оңойго турган жок. Бирок менин биринчи билимим бул техникалык билим. Экинчи билимим бул юридикалык билим. Үчүнчү билимим бар, анан кийин чыгармачылык билим. Төртүнчү билимим дагы бар продюсерлик. Бул дагы экономикалык, уюштуруу, менеджерлик билимге кирет. Болгону ошол жакты албетте биз ача албай жүрдүк. Айтылган сын пикирлерди кабыл аласызбы? Кандай сын пикир сизди чыйралтат? Негизи сын пикирге менин кабыл алышым туура дайыма, анткени чыгармачылык кишилерге дайыма сын пикир айтылат. Бул биздин калыптанып калган маданият десе болот. Мени чыйралтканы адамдардын текеберлиги, атаандаштардын менменсинүүсү жана көңүлгө албай игнор кылгандыгы мени ого өтө чыйралтат. Карактерим ушундай. Жакшы. Анан депутаттыкка барып жаткандагы мен эмнеге жетиштим жана эмнени жоготтум деген буга чейинки видеоңузда мен ушул депутаттыкка аттанып атып үйүмдү саттым деп айткансыз да. Анан ушул президенттикке аттанып атып эми сизди 1 миллион каржылыкты ким колдойт? Бул жолкусун дагы жоготуп алабы дегендей. Болот жоготуу. Ошол жоготууга биз даяр болуп баратабыз. Мен үйүмдү көрдүңүз азыр кирип кеткен үйүмдү. Кичинекей үй бекен. Ошону койбой койгонсузбу? Эгерде Кыргызстандын маданияты үчүн, эгер Кыргызстандын келечеги үчүн, эгер Кыргызстандын жакшы жашоосу үчүн мен эчтекени аянбай келгем буга чейин дагы. Болгон тапкан ташыганды маданият үчүн берип, сиздер билесиздер. Айтыш фонду болобу, Кыргызстан кыска метраждуу кинонун өлкөсү фестивалы болобу, Агыл бир кино премиясы болобу, Америкада Эжан фильм фестивалы болобу, Айтыш фильм болобу, жүздөгөн тартылган кинолорго жардам бердик. Продюсер катары. Ошол болобу, ансыз да берип келгенбиз. Эчтеке эмес, бул жолу да беребиз. Бизге адамга кичинекей кепең болсо турат. Таанышканда, эл менен сүйлөшкөндө сен уялбай учураша алсаң, ошодон өткөн бакыт, ошодон өткөн сыймык жок. Ошол жолдо өзүңүздүн тапканыңызды жумшайсыз. Муну менин үй бүлөм дагы жакшы түшүнөт. Өсөм деген мамлекет бул маданияттан баштайт дегенсиз да. Анан бул жолку сиздин президенттикке аттанып аткандагы программаңызды эмнеден баштайсыз? Кандай эмнелер камтылган сиздин программаңызда? Маданият бул жалпысынан ансыз да турган нерсе. Мени маданияттан бөлүп эч ким карай албайт. Бирок мен эркиндик деген сөздү биринчи тандап алдым. Эркиндиктин бул эң негизги булагы бул парламентаризм. Парламентаризм бул анык эркиндиктин туу чокусу. Ошон үчүн парламентаризмге күрөшүп атабыз. Андан кийинки программада акыйкаттык деген сөз бар. Акыйкаттык бул биздин соттордун толук көз карандысыздыгы. Президенттен дагы, парламенттен дагы толук көз карандысыздыгы. Толук көз карандысыздыгы. Ошон үчүн экинчи программамда ошол. Үчүнчү программадагы сөз билим. Мен кайталап айтып коеюн. Кыргызстанды биз 2 айдан кийин ким президент болушун карабашыбыз керек. 1 жылдан кийин ким парламентке келерин карашыбыз керек. Келгиле жок дегенде 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл алдыга караганды үйрөнүшүбүз керек. Биз убакыт келип жетти. Биз мамлекет болобуз десек, улут болобуз десек. Ал Кыргызстанды ошол чоң сереге
5, 10, 15 yıldan keyin bilim gana alıp çıgat. Bilim gana alıp çıgat. Oşon üçün üçüncü en çoğ bagıt menin programımda bu bilim. Жакшы, анан буга чейин дагы бир топ саясатчылардын атын атап, силер аябай мындай майдачыл болуп атасыңар, бириткиле деп бир эскерткениңиз эсибизде да. Анан ушундай бир бириткиле деп чакырыктар көп болду. Бул башын бириктирген адамдын жоктугубу, же ынтымактын жоктугу, же ошол саясатчылардын текеберлигиби? Жок, бул ар бирибиздин мындай лидер экенибиздин белгиси да. Мына азыр дагы көптөгөн кишилер коет президенттикке. Албетте, жанагы миллион сом күрөөдөн кийин, 30 000 добуш топтоодон кийин жарымысы эрек болот, бирок баары бир жарымысы калат. Бул эмненин белгисин берет? Бул бири-бирине ишенбөөчүлүктүн белгисин берет. Мен да азыр саясатчылар менен сүйлөшкөнгө аракет кылып жатам. Баары бир көзүндө ишенбөөчүлүк бар. Баары бир бул секирип бир жака өтүп кетпейби? Бир нерсени таштап бирөөгө кошулуп кетпейби? Мен ошолорго сиздин бул жерден да айтар элем. Жок, мен идея үчүн кошулууга даярмын. Идеямды айттым. Парламентаризм 1% босого. Топ болду ушул. Экинчиси көз каранды сот. Үчүнчүсү билим. Эгерде кандайдыр бир саясатчы керек болсо Садыр Жапаров эртең мен ушуга макулмун дей турган болсо кошулууга даярмын. Жанында турууга даярмын. Жок болбосо күрөштү улантабыз. Анан дагы бир айта кетпесек болбос, белгилүү баягы Төкмө акын Эмирбек Иманалиев менен 12 саат айтышканыңыз бул таң каларлык нерсе болгондо, ушул жөнүндө кыскача айтып өтүңүзчү агай. Бул мындайдан чыгып калды. Акындар жаңы айтышып атканда, казактар менен айтышканда, казактар да сөз менен мындай басмырлоо иретинде айтышканда, биздин кыргыздарда баягы кыйынчылыктар туудурчу. Анда мындай деген сөздөр болчу. Силердин манасыңарды биздин Чокон Валиханов жазып чыккан. Манас болбой калмак. Анан ушундай дагы башка баягы биздин кыйналып аткан. Анан Эмирбек мага келип айтып калды. Ушинтип айтышат. Ой, минтип эле жооп кайтарбайсыңбы дейм мен. Анан минтип айтышат. Ой, минтип эле жооп кайтарбайсың. Анан минтип анан мен айттым, ай, комузуңду алчы. Сен казак акыны бол. Каалагандай сөз менен ырда. Кордо. Десем Эмирбектин да тили уу болчу да. Ал кадимки образга кирип, баягы кыргызды кордоп кадимки казак акынды ырдаганда чыдабай кетет экенсиң да. Анан колунан комузду жулуп алып мен айтам. Колунан комузду жулуп алып ал айтат. Ошентип кечки саат 9-да баштаган айтышыбыз Амантай бар болчу, Кутманалиев. Ал саат 2-де уйкуга кирди, түнкү 2-де. Эртең менен кайта ошол балдары келип эшикти ачса 9-да биз дагы айтып аткан болчук да, экөөбүзчү. Ошондой болгон. Бирок мен албетте чоң акындык эмес, мындай деңгэл, мисалы жамакчылык ойдо мүмкүн курашым. Мен акынмын деп айта албайм, Төкмө акын деп. Анын үчүн иштеш керек. Бирок ойдун акынымын мүмкүн. Ойдун, жооп берүүчүлүктүн, ой толгоонун. Анан ошол Эмирбекке да кийин чоң сабак болду деп ойлойм ошол. Көрүптүрсүз да. Ооба. Анан режиссер катары сизди аябай тааныткан, сизге олжа алып келген кайсы тасма болду? Мен бир эле тасма тарттым да. Бирок режиссер катары. Ооба. Ошондой аз бирок саз тартыш керек да. Тартканда дагы, мындай чыкканда биздин киночуларда мындай сөз бар. Шапкени учура койгондой тартыш керек деп. Бир кино менен аракет кылдык. Ал кинону миллиондогон кыргыздар, миллиондогон чет элдиктер көрдү. Миллиондогон. Бул чоң бизге ийгилик болду. Керек болсо жакында Казактын президенти Касым-Жомарт Токаевди ушул Курманжан датка дагы тарткыла деп өзүнүн кинематографиясына үлгү кылып айтты. Анан мына эми сиз ошол Курманжан датканы тарткандан кийин Шабдан Баатыр да тартылат экен деп анан токтоп калды да, талкууга түшүпчү. Сизден дагы тарыхый тасмаларды күтсөк болобу? Же саясатка аттанып кетип эле ал жакта? Тарыхый тасмалар боюнча мен ушул чыгармачылыгымды улантайын деп аракет кылдым. Соронбай Жээнбеков да кирип элдин рухун духун көтөрүш үчүн Манас киносу тартылыш керек деп абдан да суранып да айтып жаттым. Бирок бул бюджеттин тартыштыгынан жана ошол журт башчылардын
руханий даярдыксыздыгынан, тобокелчилиги жоктугунан, кайрат мондай кажыбас ушуга тобокелге баруу сезими азыраак болгондуктан тилекке каршы бизде тарыхый фильмдер тартылбай келет. Анан саясатка келе турган болсок, баягы биздин саясатчылар чөөгө айланган деп бир катуу айтканыңыз бар. Канткенде Арыстандай күчтүү саясатчылар болуш керек. Арыстандай күчтүү саясатчылар, эгерде сенин өзүңдүн жаныңда жүргөн сен менен саналаш партиялаштарыңга башына иш түшсө, алардын башына кара булут айланса, башыңды же кумга катып албашың керек. Чыгыш керек, айтыш керек, коргош керек. Оппозициянын алсыздыгынан чөөгө айланган саясатчылар көбөйүп кеткен жокпу? Мен мындай ойлойм, бизде саясат маданиятын өзгөртө турган кез келди. Бүгүн караңыздарчы, бир кезде парламентаризм деп баарын колун жабыла көтөргөндөр, бүгүн Садыр Жапаров президенттик башкаруу десе жалпы ооп бара жатат. Идея кайда? Намысын кайда? Абийириң кайда? Саясатчы деген идея менен төрөлүп, ошол идея менен көмүлүш керек жерге. А биздин саясатчылар өмүр жолунда идеяны иттин күчүгүндөй алмаштырып, 15 жолу эптеп, кызмат үчүн жан талашып, күчтүн жанына бириге калган чөө саясаты пайда болду. Биз ага каршы турушубуз керек. Сиз маданият тармагында Околтободо эмгек сиңиргенсиз. Ал эми жогорку кеңеште иштеп турганда кандай эмгектерди, кандай иштерди жасай алдыңыз? Эл үчүн. Эми сиз жазгандарды окуп атат окшойсуз туурабы? Келип аткан суроолорду. Бирок анализдеп көрсөңүз, дача суу боюнча менин сүйлөгөнүмдү мүмкүн билет чыгарсыздар. Ошол эле Текебаевди камап атканда, баарын башын жерге катып отурганда сүйлөгөн сөзүмдү билет чыгарсыздар. Ошол эле мөңгү суусун ушул эле саясатчылар жапырт колдоп, мөңгү талкалана берсин деп кол койгондо, менин айткан сөзүмдү карап койсоңуздар болот текшерип, ошол эле уран калдыктары ушул жерде иштетилсин деп аз жерден мыйзам өтүп кете жаздаганда, менин айткан сөзүмдү карап көрсөңүздөр болот. Ошол эле маалымат массалык каражаттарын коргоо боюнча менин айткан сөздөрүмдү карап көрсөңүздөр болот. Кайсы жерде болбосун, демократия үчүн кайсы жерде болбосун, керек болсо Атамбаевден кордук көрүп биз өзүбүз. Бирок Атамбаевди тескерисинче 180 градус бурулуп алып, ошол эле жанында жүргөн чөөлөр кайта шубап баштаганда, мен чыгып Атамбаевди коргогон сөзүмдү карап көрсөңүздөр болот. Ошондой көп мен мисал айтып отурсам. Анан баягы билбеген адамдар, же болбосо азыр фейк деген заманы келди. Сен эмне кылдың эле? Сен эмне кылып койдуң? 30 жылдан бери саясатта жүрөсүң деп кыйкыргандар да болот. Мен саясатка мүмкүн 5 жыл мурун кошулдум. Маданият менен кошулдум. Ошондо дагы мен саясатчы эмесмин деп айтып келдим. Мына эми мен саясатка кошулуп атам. Кошулганыма 3 күн болду. Чындыгында акыркы төңкөрүш дагы ошол шайлоонун таза өтпөгөндүгүнөн болду да. Анан азыр болсо эми таза өтөт деп ишенич артып атабызбы? Жок, таптакыр нөл болот деген ишенич жок. Себеп дегенде азыртан биз көрүп жатабыз. Бул бийлик досторго бөлүнө баштаганын. Чоң бутактар, биринчи бийлик дагы, экинчи бийлик дагы. Бул опурталдуу нерсе. Мен Садыр Жапаровду түшүнүп турам. Мүмкүн ал өзүнүн аздектеген оюн ушул досторуна таянып келип өтүп алып, анан элди оңдойн деген ою бар чыгар. Бирок ошо досторуна кайрылат элем. Эгер силердин тарапташыңар, талапкерлиңер Садыр Жапаров президент болуп өтүп кетсе, уялгыла, өзүңөр эле посту таштап, жөн эле Садыр Жапаровдун досу болуп иштегиле. Уят. Кыргызстан бул досторго жилик тараткандай кызматтуу мамлекет эмес. Болбосо, эгер бул традицияны улайм десеңер, анда бүгүнтөн баштап эле бүт Садыр Жапаров, Ташиев досторуңардын тизмесин берип койгула. Белки жаныңарда жүргөн байкуштар билип алсын, кайсы кызматка алар эсептеш керек. Бир райондун зам акими калдыбы деп тизмесин сурабагыла, кокуйгун дагы калып калбагыла. Анда достандын заманы болот.
Көрдүңүзбү? Демек таза өтпөй калышы мүмкүн. Ошондой да болушу мүмкүн. Чоң рахмат агай. Сизге Рахмат. жакшы кептериңиз үчүн, жакшы ой пикирлериңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү эмгеги мээлими көрсөтүүсү аяктады. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуз.